Саламатсыңарбы балдар, бардыгыңарга кутмандуу күн кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, маанайларыңар кандай балдар? Албетте, менин азаматтарым, маанайларыңар эң мыкты даражада болсун. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы ачык муун. Сабактын максаты тема боюнча түшүнүк аласыңар, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө маалыматка ээ болосуңар, көнүгүүлөрдү туура, сулуу, таза жазуу менен так аткарганды үйрөнөсүңөр. Сөздүктөр менен таанышабыз. Түркүгү таянычы: инсан, адам, киши. Сөздөгү үндүү тыбыштар ыргак менен муунга бөлүнүп айтылат. Жалаң үндүү тыбыштан турган же үндүү тыбыш менен аяктаган муун ачык муун болот. Мисалы: тоо, улуу, жазуучу, киши. Бул эрежени эсиңерде дайым сактагыла балдар. 126 көнүгүү текстти окугула. Ким жөнүндө жазылган, сүрөттө кимдер тартылган айтып бергиле. Улуу жазуучунун өрнөгү. Бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн үмүтүн тилегинен жаралган жана ошол элдин сыймыгы, мактанычы, көтөрүп турар туусу, тиреп турар түркүгө болгон Чыңгыз агайыбыз тууралуу айта берсек сөз көп. Жаза берсек барак чак келбейт. Ушундай инсанды дүйнөгө жараткан кыргыз топурагына кайра таазим кыласың. Ушундай уулду өстүргөн кыргыз элине ыраазы болосуң. Мындай улуу адамдардын өмүрүнүн ар бир мүнөтү, кеп сөзүнүн ар бир ыргагы, баскан турганын ар бир кадамы кийинки муундар үчүн өрнөк, үлгү. 127 көнүгүү суроолорго жооп бергиле. Чыңгыз Айтматов тууралуу эмне билесиңер? Текстте эмне үчүн Чыңгыз Айтматовду улуу адам дейбиз? Акыл оошот, ырыс жугушат деген макалдын маанисин кандай түшүнөсүңөр балдар? Жооп беребиз. 128 көнүгүү тексттин 3-4 сүйлөмдөрүн муунга ажыратып, көчүрүп жазгыла. Ар бир сөздө канча муун бар? Ачык муундардын астын сызгыла. Аткарабыз балдар. 129 көнүгүү сөздөрдү муундарга ажыраткыла. Ачык муундарды белгилегиле. Муун схемасын тарткыла. Сүйлөмдөрдү түзгүлө. Демек, бизге үлгү катары биринчи сөздү берилген. Үмүтү. Ушул үлгүдөй аткарабыз калгандарын. Тапшырма 130 көнүгүү 43 беттеги сүрөт боюнча сүйлөмдөрдү түзгүлө. Аларды муунга ажыратып жазгыла. Демек, бардык тапшырмаларды аткарабыз. Саламатта калгыла балдар.